الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İnşallah Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah'ın Altın Negiz kitabını sabak ustu ulantабыз. Бұл екінші сабақ. Birinci sabақта кириш сөзүнө түшүндүрүп өткөнбүз. Эми иншалла биринчи негизге киребиз. Автор айтып жатат: Al-aslul awwal, birinchi negiz İhlasud-dinu lillahi ta'ala vahdahu la sharika lah. Диндин бардыгы Аллахтын жалгыз өзүнө гана таандык, ага эч бир шериги жок. Wa bayanu diddihi alladhi huwa ash-shirku billah. Жана ушунун каршылашы болгон Аллах Таалага ширк кылуу, ошону баяндоо. Wa kawna aktharul Qur'an li bayani hadha al-asl min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladul amma. Эми Курандын көпчүлүк бөлүгү ушул негизди ар кандай жолдор менен баяндаган. Жөнөкөй сөздөр менен баяндаган, аны жөнөкөй эле карапайым элдин дагы эң акылы кемтиг адамдагын түшүнө турган кылып баяндаган дейт. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. Андан кийин үммөткө ар кандай балелер келгенден кийин, бул үммөткө, ислам үммөтүнө балелерден максат ошол динден алыстап, илимден алыстап, пайгамбарыбыздын доорунан алыстаган сайын шайтан диндеги ыхластуулукту, таухидти, Аллахты жалгыздоону ушундай сүрөттө көрсөтүп койду адамдарга. Бул деген салих адамдарды, олияларды кемситүү деген сүрөттө көрсөтүп койду. Жана алардын укуктарын тепселөө деп ушундай сүрөттө элдерге көрсөттү дейт. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. Ал эми Аллах Таалага ширк кылууну дейт. Аллах Таалага ширк кылууну салих адамдарды, олияларды жакшы көрүү, ошолорду урматтоо, ошолордун жолун ээрчүү деп ушундай сүрөттө көрсөттү дейт. Ушул биринчи бөлүм. Биринчи негиз. Бул негизде бул алым эң биринчи ошо таухид менен ширк жөнүндө айтып атат. Жана үммөт динден алыстаган сайын, илимден алыстаган сайын, пайгамбарлык доорудан алыстаган сайын эмне болуп атат? Таухидтен адамдар алыстап, таухидти кармангандар алар эмне? Салихтерди, олияларды ээрчибейт, аларды кемсинтет, алардын укуктарын тепселейт деп ушундай сүрөттө көрүнүп калды. Ал эми ширк кылгандар болсо, олиялардан дуа кылып сурагандар болсо эмне болуп атат? Алар ошол мына чыныгы олияларды урматтаган, салих адамдардын жолун жолдогондор деп ушундай сүрөттө көргөзүп койду дейт. Бул негизде бир нече маселелер бар. Ал маселелерди түшүндүрүп кетишибиз керек. Биринчиден, Курандын көпчүлүк бөлүгүндө таухид жөнүндө айтты дейт. Таухид деген эмне бул? Аллахты өзүнө гана таандык болгон иштеринде, өзүнө гана тиешелүү болгон нерселеринде жалгыздоо ушул таухид. Таухиддин бөлүнүү жөнүндө да көп сабактарда айттык, бирок бул сабакта да эскерип кетебиз, анткени ар бир сабакты, кээ бир сабактарды угушу мүмкүн, бул сабакты укпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир сабакта таухидке байланыштуу негизги маселелерди эскерип кетишибиз керек. Ушул таухид 3 бөлүктөн турат. Таухид деген Аллах Тааланы, биринчиси таухид рубубия, Аллах Тааланы кылган иштеринде жалгыздоо. Аллахтан башка жаратуучу жок, Аллахтан башка аламдарды башкаруучу жок, Аллахтан башка аламдарга ээлик кылуучу жок, Аллахтан башка ырыскы берүүчү жок, Аллахтан башка өлүм берүүчү жок, Аллахтан башка жаратуучу жок деп, Аллахтан башка жашоо берүүчү жок деп ушул нерселерде Аллахты жалгыздап ишенүү, ушул таухид рубубия. Тагыраак айтканда Аллахтын кылган иштеринде Аллахты жалгыздоо деген.
Экинчиси таухидул улухия. Аллахты сыйынууда жалгыздоо, Аллах Таалага ибадат кылууда жалгыздоо. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуу, жалгыз Аллахтын разылыгын көздөгөн абалда гана Аллах Таалага ибадат кылуу, жалгыз Аллах Таала үчүн намаз окуу, жалгыз Аллах Таала үчүн курмандык чалуу, жалгыз Аллах Тааладан дуа кылып суроо. Ушунун баардыгы ибадаттын кандай гана түрү болбосун, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо, ушул таухидул улухия, Аллахты сыйынууда, ибадатта жалгыздоо болуп эсептелинет. Үчүнчүсү таухидул асма ва сифат. Аллах Тааланы ысым сыпаттарында, көркөм хооз ысым сыпаттарында жалгыздоо. Куран сүннөттө, Куранда жана сахих хадистерде келген Аллах Тааланын көркөм ысым сыпаттарынын баарын тастыктап, аны бурмалабастан, окшотпостон, өзгөртпөстөн кандай келген болсо, ошондой ишенип тастыктоо, бул Аллах Тааланын ысым сыпаттарында жалгыздоо болот. Ушул таухид деген ушул үчкө бөлүнөт экендигинде көптөгөн илгерки алымдар дагы эскерип кеткен. Абу Ханифа рахимахуллах Фикхул Акбар деген китебинде үчкө бөлүнөт деп ачык айтпаса дагы белги берип кеткен. Жана ошондой эле Ибн Жарир Табари деген өзүнүн тафсиринде, Ибн Мунда деген алым өзүнүн китабы Таухид деген Таухид китебинде, жана ошондой эле Ибн Батта деген алым өзүнүн Ибана деген китебинде ачык айкын ушу таухиддин бөлүктөрү жөнүндө эскерип кеткен. Демек бул таухидди үчкө бөлүнүү жөнүндө Мухаммад ибн Абдул Вахаб эле ойлоп тапкан жок, илгерки алымдар дагы эскерип кетишкен. Жана ошондой эле бул таухиддин бөлүгү жөнүндө айтсаң, азыркы күндө кээ бир жамааттар, кээ бир каршылаштар чыгышат, бул бидат деп айтышат. Кээ биркилер ушунчалык надандыктан, жахилдиктен, илимсиздиктен, же болбосо зулумдук кылышып, Ахли-сунна ва жамаатка зулумдук кылышып, не дейт? Бул таухидди үчкө бөлгөн, бул христиандердин акыйдасынан дейт. Алар эмне? Христиандер бир Кудайдын ичинде үчөө бар. Атасы Кудай, ата, андан кийин аялы, баласы деп үч Кудай бир Кудайдын ичинде дейт. Ошол сыяктуу, ошого окшош бул таухид үчкө бөлүнөт десең, ошого окшошуп каласың дейт. Бул чынында же ушул сөздү айткан адам илимсиз, надан, жахил, өзүнүн устаздарынын айткан сөзүнү ой жүгүрбөстөн эле, акыл калчабастан эле айтып жүрөт. Же болбосо анын акыйкатын түшүнгөн болсо дагы зулумдуктун негизинде ошол Ахли-сунна ва жамааттын жолун жек көргөн үчүн көзү ушундай сокур болуп калган, жөн эле зулумдук кылып, адилеттик кылбастан ушундай жала жабат. Экөөнүн эч кандай окшоштугу жок. Алар эмне? Үч Кудай бар деп атат. А биз эмне? Бир эле Аллах Таала, жалгыз Кудай, жалгыз Аллах Таала жаратат деп айт. Жалгыз Аллахка сыйын. Аллахтын көркөм ысым сыпаттары бар деп атабыз. Ушунун экөөнүн эч кандай окшоштугу жок бул жерде. Андан кийин айтышат, бул таухидди үчкө бөлгөн бидат деп айтышат. Бидат деген шариатта жок болгон амалды жаңылык кылып киргизүү. Бул эч кандай бидат эмес. Биринчиден, жана айтып өткөндөй, илгерки салаф салихиндерден дагы Абу Ханифа рахимахуллах, Ибн Мунда, Ибн Жарир, Ибн Батта бир нече алымдар буга белги берип айтып кетишкен. Экинчиден, бул нерсе динге жаңылык киргизүү эмес, диндеги бар эле нерсени эскерип айтып коюу. Динде Аллах Таала Куранды окуганыбызда Аллах Таала өз жөнүндө айтканда, Аллах жалгыз жаратуучу, жалгыз Аллахка сыйынгыла, жалгыз Аллах Тааланын ысым сыпаттары жөнүндө эскерип атат. Ошолорду изилдеп, билимди жеңилдетиш үчүн истиқра деп коет, изилдөөнүн негизинде бир жыйынтыкка чыгып айткандык. Ушул далили болот. Ошон үчүн бул шариаттагы бир жаңылык кошуу эмес бул. Шариаттагы бар эле нерсени жеңилдетип бөлүп айтып койгондугу. Эми бир адам таухидди үчкө бөлүнбөйт деп айтса деле, бирок ушул таухиддин үчкө бөлүнгөн маанисини аман кылса, ошону мойнуна алса, ал эч кандай ал жерде туура эмес нерсе жок. Бирөө мен жалгыз Аллах Таала жаратат деп ишенем, жалгыз Аллахка сыйынам, ага эч шерк кылбайм, жана Аллах Тааланын ысым сыпаттарынын баарын мойнуна алам, кандай келсе десе, ал таухид үчкө бөлүнөт деп айтпаса деле, ал нерседе эч кандай проблема жок. Ошон үчүн бул динге жаңылык киргизүү эмес. Бул деген эмне? Динде бар эле нерсени жеңилдетүү иретинде айтып кетүү. Эмне себептен ошол таухидди үчкө бөлгөн аларга жакпайт? Ошол жамааттарга, кээ бир адамдарга жакпайт. Анткени аларда ошол таухидул улухия,
сыйынууда Аллахты жалгыздоо керек деген ушул маселе жакпайт. Ошондо алардын түйшүгү бар. Мындайча айтканда, алар сыйынууда олияларды, өздөрүнүн устаздарын же кандайдыр бир адамдарды, периштелер болсун, пайгамбарлар болсун, ошолорду ортомчу кылып, Аллах Таалага ортомчу кылып сыйынышат. Илгерки мушриктердей кылып. Ошол улухият бөлүмүндө Аллахтан башка курбандык кылып, Аллахтан башкадан дуа кылып сураган өздөрүнүн ошондой туура эмес жолдору бар. Ошого каршы келген үчүн гана булар эмне таухид бөлүнөт десең чырдашат. Таухидул улухияны жалгыз Аллахка сыйынуу керек деген нерсени булар эскергиси келбейт ошол нерсени. Адамдарды ошо рубубиятка чакыра бер. Рубубият Аллах гана жалгыз жаратуучу, Аллах гана аламдарды башкаруучу, Аллах Тааланын улуктугу жөнүндө эскерип, ошол нерсени эскерип, адамдарды ошого даават кылып жүрө берели дейт. Жалгыз Аллахка сыйынгыла деген нерсени эскергиси келбейт. Чынында бул нерсени Куран сүннөттү карап көрө турган болсок, илгерки кафирлардын башчылары болгон Абу Жахил, Абу Лахаб дагы мойнуна алган. Мындайча айтканда, Аллах Таала жаратуучу экендигини, Аллах Таала рызкы берүүчү экендигини, Аллах Таала жашоо өлүм берүүчү экендигини, жана ошондой Аллах Таала аламдарды башкаруучу экендигини мойнуна алышкан. Аларда эч кандай бул нерседе каршылаштык болгон эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Ошого карабастан алар эмне кафир болушту. Эмне себептен? Анткени алар сыйынууда Аллах Таалага башка бирөөнү шерик кылышкан үчүн. Биз деле ошо Аллах жаратат деп айтабыз, Аллах Таала рызкы берет деп айтабыз. Бирок эмне биз сыйынганда гана биз күнөөкөрбүз, өзүбүз түздөн түз Аллахка сыйына албайбыз. Ошон үчүн ортомчу кылып сыйынып атабыз Аллах Таала менен, өзүбүздүн ортобузга олияларды, салихлерди ортомчу кылып сыйынып атабыз. Ошолор биздин дуабызды Аллах Таала батыраак жеткирет, батыраак көтөрөт, бизди кыяматта шафаат кылат деп, ушул нерсе үчүн гана сыйынып атабыз деп, алардын каршы чыккан жери ушул жерде болгон. Таухиддин ушул бөлүгүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушул жеринде каршы чыккан. Ошол себептүү алар мушрик кафир болду. Аллах Таала Куранда алар жөнүндө айтат: "Ва ин сальтахум ман халакас самавати вал арда ла якулунна Аллах." Эгерде алардан жер асманды ким жаратты деп айтсаң, Аллах Таала деп айтышат дейт. Демек, мушриктер бул жөнүндө эч кандай проблемасы болгон эмес. Демек, бул жерден чоң пайда эки пайда. Биринчиден, Аллах жаратат деп коюп эле, Аллах Таала жаратуучу деп таанып коюп эле, бул өзү жетиштүү эмес. Сөзсүз түрдө Аллах Тааланы сыйынууда дагы, ибадатта дагы жалгыздаш керек. Анткени мушриктер айттык, пайгамбарыбыз кезинде кафирлар Аллах Тааланын мойнуна алышкан, таанышкан, бирок Аллах Таалага сыйынууда ширк кылган үчүн алар кафир болушту. Жана ошондой эле экинчи пайда, ла илаха иллаллахтын маанисин түшүнөбүз. Ла илаха иллаллах мааниси эмне экен? Аллахтан башка жоктон бар кылуучу жок, Аллахтан башка жаратуучу жок деген маани эмес. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу, чыныгы татыктуу зат жок деген маани экендигин түшүнөбүз. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мушриктерден бир сөз талап кылды. Ушу бир эле сөз айткыла, ийгиликке жетесиңер дегенде, алар айтышты. Кана айтчы, кайсы сөз дегенде, "Кулу ла илаха иллаллах туфлихун." Силер ла илаха иллаллах дегиле, ошондо силер ийгиликке жетесиңер дегенде, алар айтты: "Ажа'алал алихата илахан вахида инна хаза ла шай'ун ажаб." Сен биздин ушунча сыйынган нерселерибизди жалгыз илах, жалгыз сыйынуучу кылып коюп атасыңбы? Бул таң калыштуу нерсе деп жооп беришкен. Демек, ла илаха иллаллахтын мааниси азыркы күндө көптөгөн ислам өлкөлөрүндө, мусулман өлкөлөрүндө университеттерде окутулуп атат да, ушундай программада окутулуп атат. Аллахтан башка жоктон бар кылуучу жок, Аллахтан башка жаратуучу жок деп, улухият, сыйынууда жалгыз деген маанини окутпайт. Ушул сыяктуу нерсени азыр ушунун негизинде китептер жазылышып, ушунун негизинде канчалаган окуучуларды, студенттерди окутуп атат. Андай мааниде эмес. Бул маанинде болгон болсо, Абу Жахил, Абу Лахаб дагы эч кандай пайгамбарыбызга каршы чыкмаган эмес. Ошон үчүн улухиятта болгон үчүн алар эмне каршы чыгышты. Демек, ла илаха иллаллах мааниси, туура мааниси Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Сыйынуунун кандай түрү болбосун, ибадаттын кандай түрү болбосун, жалгыз Аллах Таалага арналыш керек. Эми бул жөнүндө көптөгөн аяттар келген. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия." Раббыңар силерге буйрук кылды,
жалгыз анын өзүнө гана сыйынууңарды дейт. Аллах Таала башка аятта айтат: "Кул я ахлал китаби таалау иля калиматин саваин байнана ва байнакум алла нa'буда иллаллах ва ла нушрику бихи шай'a." О Мухаммад, айткының дейт, о китеп ээлери, христиандер, насранилер, жана ошондой эле еврейлер, келгиле, силер менен биздин ортобузда окшош болгон бир сөзгө келейли дейт. Окшош болгон кандай силер менен биздин ортобузда дегенде, пайгамбарлардын, силердин пайгамбарлардын дагы менин дагы даватым окшош болгон нерсе эмне дегенде айтып атат: жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынайлы, ага эч бир нерсени шерик кылбайлы деди. Аллах Таала пайгамбарлардын даваты жөнүндө айтат: "Ва лакад баасна фи кулли уммати расулан ан я'будуллаха ва яжтанибут тагут." Чынында биз ар бир коомго, ар бир үммөткө пайгамбар жибердик. Не себептен? Жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылгыла жана тагуттан, Аллахтан башка сыйынылган нерселерден оолак болгула, алыс болгула деп ушул нерсеге чакырыш үчүн пайгамбар жибердик дейт. Демек, пайгамбарлардын баарынын даваты ушул ла илаха иллаллах келмеси, жалгыз Аллахка кулчулук кылуу. Эми бул жерде айтышы мүмкүн. Эми таухид силер айтып атасыңар. Куранда негизги пайгамбарлардын даватынын негизи бул улухият, ушу жалгыз Аллахка сыйынууга чакыруу деп атасыңар. Аллахты таанытуу эмес, ушул нерсе деп атасыңар. Бирок Куранда окуп көрө турган болсок, Куранда көпчүлүк бөлүгү рубубият жөнүндө, Аллахтын рубубият жөнүндө, асма сыфат жөнүндө, Аллахтын ысым сыпаттары жөнүндө көп келген десе, ага жооп Аллах Таала Куранда рубубиятты эки себептен эскерет. Алар айтат. Биринчиси болсо, рубубиятты эскерип, улухиятка милдеттирет. Мындайча айтканда, Аллахтын кылган иштерине пенделерге эскерип, Аллах Таала силерди жаратты, Аллах Таала силерге ырыскы берди, Аллах Таала аламдардын ээси деп эскерип, ошонун артынан эле не улухиятка милдеттендирет. Ушунун баарын кылган Аллах Таала экен, демек силер жалгыз Аллахка сыйынгыла деп ошол адамдарды милдеттендириш үчүн эскерет. Аллах Таала Куранда айтат: "Я юханнас убуду раббакум аллази халакакум валлазина мин кабликум." О адамдар, силерди дагы, силерден мурункуларды дагы жараткан Раббыңарга сыйынгыла деди. Демек, рубубияны эскергенден максат, эң биринчи максаты ушунун баарын жалгыз Аллах Таала кылып атса, силер эмне себептен Аллахтан башкага сыйынасыңар? Ошо силерге жаратып, баар ырыскы берген Раббыңар болгон Аллах Таалага сыйынгыла деп ошол үчүн эскерет. Экинчи максаты Аллах Тааланы улуктоо үчүн, Аллах Тааланын чыныгы кадыр баркын адамдар бакташ үчүн ысым сыпаттарды рубубиятты эскерет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ма лакум ла таржуна лиллахи ва қара." Не себептен силер Аллахты улуктоону ойлобойсуңар, Аллах Тааланы улуктабайсыңар дейт. Демек, Аллах Тааланы улукташ үчүн ушундай рубубиятты эскерет. Андан кийин бул алым айтты, эми таухид жөнүндө сөздөр көп, эми иншалла кийинки сөзүнө кире берели. Бул жерде айтып атат: "Ва баяну диддихи аллази хува ширку биллах." Андан кийин ошо таухидтин каршылашы болгон ширкти баяндаган деди. Аллах Таала Куранда таухидтин каршылашы болгон, таухидти бузуучу ширк жөнүндө баяндады деди. Ширктин мааниси эмне дегенде, ширк деген бул сөздүк мааниси бир дегенге бир нерсени шерик кылуу, теңдеш кылуу. Шериктеш кылуу, мисалы үчүн жалгыз бир нерсе турса, ага экинчи нерсени алып келип кошуп койсоң, ширк болот. Шерик араб тилинде ошондой сөздүк мааниси. Ага шериктеш кылып коюу. Ал эми шариятта болсо, шарияттагы мааниси бул Аллахтын өзүнө гана таандык болгон, тиешелүү болгон нерселеринде башка бирөөнү шериктеш кылуу, теңдеш кылуу. Ошол ширк болот. Мисалы үчүн, кимде ким Аллах Тааладан башкага ибадат кылса, Аллахтан башкадан дуа кылып сурай турган болсо, бул Аллах Таалага ошол сурап аткан затыны шериктеш кылып атат. Не себептен? Анткени Аллах Тааланын акысы, ибадат жалгыз Аллахтын акысы, Аллахтан башкага арналбаш керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Таллахи ин кунна лафи далалин мубин из нусаввикум би раббил аламин." Тозок ээлери ушундай деп айтышат. Өздөрү сыйынып жүргөн заттарын айтат. Аллахка античип айтабыз, чынында биз ачык айкын адашууда болуп турубуз дейт. Не себептен дегенде, биз силерди аламдардын Раббысы болгон Аллах Таала менен теңдеш кылганыбыз үчүн, шериктеш кылганыбыз үчүн дейт.
Аллах Таала айтат: "Суммаллазина кафару би раббихим яъдилун." Андан кийин кафир болгондор өздөрүнүн Раббылары менен башкаларды теңдеш кылышат дейт. Ушул ширк. Аллах Таала башка аятта айтат: "Фала таж'алу лиллахи андада ва антум та'ламун." Силер билип туруп, ушул Аллах Таалага башка шериктештерди кылбагыла деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суралды: "Аййю замбу а'зам?" Күнөөлөрдүн эң чоңу кайсы дегенде, "Ан таж'ала лиллахи ниддан ва хува халакак." Аллах Таала сени жаратып атса, жаратуучуң жалгыз Аллах Таала болуп атса, ошого сен башка бирөөнү шериктеш кылгандыгың, теңдеш кылгандыгың ушул эң чоң күнөө деди. Демек, ширк деген ушул Аллахтан башка жаратуучу бар деп ишене турган болсо, Аллахтан башка бул ааламдарды башкара турган бар деп ишене турган болсо, кээ бир адашкан жамааттардай болуп, ушундай актаптар бар дейт. Актап деген чоң-чоң дүйнөдө 6 олия бар. Ошолордун себеби менен мына ошолор дүйнөнү кармап турушат дейт. Дүйнөнү эгер ошолор жок болсо, анда кыямат башталат. Ошолор ааламдарды кармап турат деп ишенишет. Бул Аллах Таалага рубубиятта ширк кылуу. Аллах Тааланын кылган иштеринде башка бирөөлөр шериктеш кылуу. Чынында мындай ширкти Абу Жахл, Абу Лахаб да кылган эмес, мындай ширктерди. Ошон үчүн эмне Аллах Тааланы ширк деген ушул Аллах Тааланын кандайдыр бир өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө, өзүнө гана тиешелүү болгон нерселеринде башка бирөөнү шериктеш кылса. Ошондой эле ибадатта, мисалы үчүн Аллахтан башкадан дуа кылып сураса, аны ортомчу кылып сурай турган болсо, бул ибадатта ширк болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир." Силер Аллахтан башка дуа кылып сурап атканыңар, алар чел кабыкка да ээлик кыла албайт. "Ин тад'ухум ла ясмау дуаакум." Эгерде силер дуа кылсаңар, алар силердин дуаңарды укпайт. "Валау сами'у мастажабу лакум." Алар уккан учурда дагы силерге жооп бербейт деди. "Ва яумал кыямати якфуруна биширкикум." Жана кыямат күнү силердин кылып аткан ушул ширкиңерди алар четке какпайт, четке кагат. Бул ширк нерсе, биз буга чакырган эмеспиз деп айтышат дейт. Аллах Таала башка аятта айтат: "Ва ман yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna hisabuhu 'inda rabbih." Кимде ким Аллахтан башкага дуа кыла турган болсо, анын эч кандай далили жок дейт. Анын эсеп кысабы Раббысынын алдында деп айтты. Демек, ибадаттагы Аллахтын акысы жалгыз Аллах Таалага арналыш керек, ага эч бирөөнү шериктеш кылбаш керек. Ширктин жалпы мааниси ушундай. Эми кафирлар, мушриктер кантип ширк кылышкан? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезиндеги ширк, мушриктердин ширки кандай нерседе болгон дегенде, алымдар айтат, алардын ширки ширкил васайт болгон. Ширкил васайт деген ортомчу кылуу ширк болгон. Кандайча десе, аларда ишеним болгон, биз күнөөкөрбүз, түздөн түз Аллах Таалага ибадат кылууга алсызбыз. Ошон үчүн булар таква, салих адамдар, периштелер, олиялар, ушуларга биз дуа кылсак, ушулар үчүн курбандык чалсак, ушулар үчүн назыр кылсак, ибадаттардын кандайдыр бир түрүнү арнасак, алар Аллахтын алдында кадыр баркы бар, алар бизди Аллах Таалага жакындатат деп ушундай ишенимде ибадат кылышкан. Экинчи максаты эмне болгон? Экинчи максаты кыямат күнү биз тозокко түшүп бараткан болсок, Аллахтын алдында алар бизди шафаат кылып куткарат. Булар эмне? Жакшы адамдар, мага ибадат арнаган буларды кечирип кой деп ортомчу болуп шафаат кылат деген мааниде, ошол максатта ибадат кылышкан. Эми ушул ширкил васайт, ортомчу кылып ибадат кылган ширк, ушул түрү бул куфр, чоң куфрлук, динден чыгарылуучу амал экендигинде алымдардын арасында эч бир талаш жок. Алымдардын баары бир пикирге келишип, ижма түзүлгөн. Ижма деген эмне? Бүткүл ислам алымдары, муштахид деңгээлдеги алымдар бир пикирге келишкендикти ошо ижма деп коет. Ошол бир пикирден кабыл алышкан ушул чоң кафырлык экендигине. Жана 4 мазхабтын алымдары дагы ушул ширкил васайт, ортомчу кылуу бул ширк экендигин 4 мазхабтагы алымдар дагы өздөрүнүн китептеринде баса белгилешип эскерип кетишкен. Эми бул алым айтып жатат: وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمها أبلد العامة. Курандын көпчүлүк бөлүгү ушул негизди баяндаган дейт. Жөнөкөй карапайым адам да түшүнө турган деңгээлде дейт. Бул сөзүнө байланыштуу да бир нече маселелер бар. Бул жерде таухиддин ушунчалык негиздүү экендигине далил болот бул сөзү. Эмне себептен? Аллах Таала ушул таухид ушунчалык негиздүү болгон үчүн карапайым эл дагы, жөнөкөй эл дагы түшүнө тургандай кылып, ар түрдүү жолдор менен баяндап берди.
Не себептен негиздүү дегенде, буга бир нече нерселер себеп болот. Эң биринчиден, бул аламдардын Раббысы болгон, бизди жараткан, бизге жашоо берген, бизге өлүм берген, бизге көптөгөн жакшылык неаматтарын берген Аллах Тааланын акысы жөнүндө тавхид. Аллах Тааланын укуктары жөнүндө. Ошол себептен бул эң негиздүү маселе. Аламдардын Раббысы Аллахтын укугу чоңбу же адамдардын укугу чоңбу? Албетте Аллах Тааланын аламдардын Раббысы болгон Аллахтын акысы чоң. Ошол Аллах Тааланын акысы жөнүндө бул тавхид. Ибн Абил Азиз Ханафи деген алым, бул алым Акида Тахавияны шархтаган ошол китебинде айтат. Шарафул илми бе шарафил ма'лум. Илимдин шарапаттуулугу, кадыр баркы ошо кайсы нерсе жөнүндө окуйт, кайсы нерсени үйрөтөт, ошого жараша болот дейт. Тавхид илими болсо, укуктардын эң жогоркусу болгон Аллах Тааланын укугу жөнүндө, Аллах Таала жөнүндө окутат. Ошон үчүн бул илим өтө негиздүү, эң зарылдуу илим, эң кадыр барктуу илим. Экинчиден, Курандын көпчүлүгү ошол тавхид жөнүндө. Экинчи себеп. Курандын башынан аяга чейин тавхид жөнүндө. Жада калса, кээ бир алымдар айтат, Ибн Кайым рахмаулла айтат, Курандын бардыгы тавхид жөнүндө дейт. Курандын бардыгы тавхид жөнүндө. Кандайча дегенде, же болбосо Аллах Таала жөнүндө, рубубият жөнүндө эскерген, бул тавхид. Ысым сыпаттар жөнүндө эскерген, бул тавхид. Же улухият, жалгыз Аллахка сыйынгыла деп эскерген, бул дагы тавхид. Же болбосо арам, адал нерселер дейт. Шариаттын өкүмдөрү арам, адал деген. Бул ушу тавхидти толуктоочу нерселер дейт. Аллах Таалага моюн сунган адам, ошо Аллахты жалгыздаган адам, Аллах Таала Раббым деп мойнуна алган адам, ошол арам, адалга баш ийет. Бул дагы тавхидти толуктоочу нерсе дейт. Же болбосо тавхид ээлери жөнүндө кимде ким Аллах Таалага тавхидти моюн сунуп, Аллахтын буйруктарына моюн сунуп, күнөөлөрдөн тыйылган болсо, ошолорго кандай сыйлык болот? Ошолор жөнүндө. Бул да тавхид дейт. Же болбосо ким Аллах Таалага тавхидке каршы чыгып, ширк кылып, Аллах Таалага моюн сунбаган болсо, алардын жазасы кандай? Ошол жөнүндө эскерген. Бул да тавхидке байланыштуу. Же болбосо илгерки коомдардын окуялары, тавхид ээлери жөнүндө Аллах Таалага моюн сунган. Жана ага каршы чыккан мушриктер жөнүндө эскерген. Демек, Курандын башынан аягына чейин бүт тавхид. Бул да ушу тавхидтин негиздүү экендигине себеп боло турган нерселерден. Жана ошондой эле Куранды ачып окуй турган болсок, Куранды башынан баштап окуп келе турган болсок, эң биринчи аят, эң биринчи Курандагы буйрук, Курандагы эң биринчи буйрук бул тавхидке буйруган. Я юханнасу убуду раббакум, о адамдар, өзүңөрдүн Раббыңарга ибадат кылгыла деп тавхидке буйрук атат. Жана эң биринчи кайтарган нерсе Курандагы бул эмне? Тавхидтин каршылашы, тавхидти бузуучу нерседен кайтарып атат. Фала тажалу лиллахи андада ва антум та'ламун. Силер билип туруп Аллах Таалага шериктерди кылбагыла деп. Курандын 3-чү бетинде, Бакара сүрөсүнүн 3-чү бетин ачсаңыз эле эң биринчи буйрук ушул Куранда келет. Жана ошондой эле пайгамбарлардын бардыгынын дааваты Нух алейхиссаламдан баштап эле пайгамбарыбызга чейин бүт ушу тавхидке чакырышкан. Бардыгы Куранда пайгамбарлардын окуясын окусаңыз, окуяларын окусаңыз, бардыгы жөнүндө келгенде ушундай аят келет. Эмне? Я кауми абудуллаха ма лакум мин илахин гайру. О каумум, силер жалгыз Аллахка ибадат кылгыла, силерге андан башка эч кандай сыйынууга татыктуу зат жок деп, ар бир пайгамбар өзүнүн үммөтүн ушул нерсеге чакырып келген. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва лакад ба'асна фи кулли уммати расулан ан ябудуллаха ва жтанибут тагут." Чынында биз ар бир үммөткө пайгамбар жибердик дейт. Не үчүн дегенде, Аллахтан башка жоктон бар кылуучу жок деп ушуну таанытыш үчүнбү? Же эмне үчүн дегенде айтып атат: жалгыз Аллахка сыйынгыла, Аллахтан башкага сыйынбагыла, жана Аллахтан башка сыйынылган тогуттордон, нерселерден олак болгула, алыс болгула деп ушуга чакырыш үчүн дейт. Андан кийинки нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дааватында 13 жыл Меккеде отурду. Ошо 10 жылга чейин намаз фарз болгон жок. 10 жыл эмнеге чакырды? Жалаң ла илаха иллаллах, жалгыз Аллахка сыйынгыла деп 10 жыл. Намаз, орозо, зекеттер бул өтө улук ибадаттар. Бирок ошого карабастан фарз болгон жок. Качан фарз болду? 10 жылдан кийин адамдардын жүрөгүнү ширктен тазалап, жалгыз Аллахка сыйынууга татыктуу экендигини киргизип, тавхидти орнотушкандан кийин, ошондон кийин андан кийин эмне болду? Намаз фарз болуп, башка ибадаттар фарз болуп баштады. Ошол учурда канчалаган сахабалар намаз фарз болгонго чейин өтүп кеткен. Ошолор бир гана тавхид менен өлгөн, ла илаха иллаллах келимеси менен.
Бирок ошолордон Аллах Таала разы болду, ошол сахабалардан. Анткени бул таухид эң улуг ибадат. Ибадаттардын эң чоңу бул таухид. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл таухидке дават кылды. Бул жерде чоң негиздүү пайда. Көпчүлүк жамааттар, кээ бир жамааттар эмне дейт? Бийликти алыш керек дейт. Халифат куруш керек. Халифат кура турган болсок, анан акырын элди оңдойбуз дейт. Кээ биркилер саясатка чакырат. Кээ биркилер кулк мүнөз, адеп ахлакты биринчи оңдош керек дейт. Кээ биркилер дагы ар кандай нерселерге чакырат. Бул жерде пайгамбарыбыздын даватын карай турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга байлыкты да сунуш кылышты мушриктер. Мансапты да сунуш кылышты. Сулуу аялдарды да сунуш кылышты. Пайгамбарыбыз мен ушу байлыкты, мансапты алып алсам, анан кийин акырын элди оңдоп коем деген жок. Не элдин биринчи жүрөгүнө таухидти орнотмоюнча оңолбойт. Бийлигиң болсо да, мансабың болсо да оңолбойт. Халифатың болсо да оңолбойт. Эң биринчи эмне? Адамдардын жүрөгү ширктен тазаланыш керек деп 10 жыл ушу ширктен тазалап таухидке чакырып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошону менен эле чектелип калган жок. Ошону менен чектелип калган жок. Эмне? Өлөрүндө дагы өлүм төшөгүндө жатканда Жундуб ибн Абдуллах деген сахаба риwayat кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүм төшөгүндө жатканда өлөрүнөн 5 күн мурун уктум дейт. Ал айтты: Силерден мурункулар өздөрүнүн пайгамбарларынын мүрзөлөрүнө сыйынуучу жай кылып алды дейт. Силер ошон аля фалататтахизул кубур масажид, силердин ошол кабырларды, мүрзөлөрдү сыйынуучу жай кылып албагыла. Инни анхакум ан залик. Албетте мен силерди бул нерседен кайтарам деп өлүмгө 5 күн калганда ушул таухидти эң жакшы түшүнгөн сахабаларды таухидти бузуучу ширктен кайтарып атат. Жана Айшаны өзү риwayat кылган хадисте дагы пайгамбарыбыз өлүм төшөгүндө ооруда жатканда дагы айткан. Катуу чыдабай ооруп жаткан жеринен айтты: Ла'натуллахи алал яхуди ван насара иттахазу кубур анбияихим масажид. Яхудилер менен насранилерге Аллахтын лаанаты болсун. Анткени алар эмне кылды? Өздөрүнүн пайгамбарларынын мүрзөлөрүнү сыйынуучу жай кылып алды дейт. Юхаззиру ма санау. Айшаны өзү айтып атат: силерди ошолордун кылган ишини кылып кетүүдөн катуу эскерип атат дейт. Ошундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям демек даватыны таухид менен баштады, жана өлөрүндө дагы ошол таухидке чакырып кетти акырына чейин. Жана ошондой эле таухидтин негиздүүлүгүнө себеп боло турган нерселерден Аллах Таала бизди ушул жаралуубуздан максат ушул. Аллах Таала таухид үчүн жараткан. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды жалгыз өзүмө ибадат кылуулар үчүн гана жараттым дейт. Демек Аллах Таала бизди бул жашоодогу негизги максатыбыз Аллах Таалага эч кимди шерик кылбай, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуубуз экен. Ошондой экен, бул эң негиздүү экендигине далил болот. Жана ошондой эле, эгерде адамдарды таухидке эскербей койсоң, ар дайым таухидке чакырбай турган болсоң, эмне болот? Адамдар ушул ширкке түшүүгө батиле тартылып кетет. Бул нерсе жер жүзүндө ширк пайда болуусунун себеби дагы ушундай болгон. Нух алейхиссаламдын коомундагы адамдар, жакшы салих адамдар өтүп кеткенде, шайтан аларга келип айтты: ушулардын ибадат кылган жерлерине сүрөттөрүн койгула, эстеликтерин койгула, силер буларды көргөн сайын эстеп, Аллахка көбүрөөк ибадат кыласыңар деди. Алар ошондой кылды. Ибн Аббас радhiyallahu anh риwayat кылган хадисте келет, ошондой кылып, бирок алар ага сыйынышкан жок дейт. Хатта иза халака улайк ва нусия ал-илм. Эми ошол урпактар, ошол коом өтүп кеткенден кийин, таухид жөнүндөгү илим көтөрүлгөндөн кийин, таухид жөнүндө адамдар түшүнүп кеткенден кийин, ойбедат адамдар ошол эстеликтерге сыйынып кетишти дейт. Сыйынып кетишти. Демек таухид жөнүндө адамдарга эскерип турбасаң, ал эмне? Адамдар ширкке оңой эле тартылып кетет. Не себептен тартылат дегенде, биринчиден адам баласы жаратылышынан эле ибадатка тартылып турат, бирдекеге сыйынууга тартылып турат. Ошол сыйынуу таухидти түшүнгөн болсо, жалгыз Аллахка сыйынат. Эгерде таухидти түшүнбөй турган болсо, ал билбей турган болсо, сөзсүз бирдекеге же өзүнүн нафсысына сыйынат, же болбосо бир дүнүйөкорлук болуп, дүнүйөнүн аркасында дүнүйөнүн кулу болот, же болбосо отко ташка бирдеке сөзсүз түрдө, же мүрзөлөргө барып, оолияларга барып, кан чыгарып, ушинтип өзүнүн руханий жан дүйнөсүнү азыктандырганга аракет кылат. А шайтан болсо адамдарды эң биринчи ширкке тартууну каалайт.
Шайтан үчүн эң оор нерсе бул адамдарды күнөөгө батырып, көп күнөөгө чөктүргөндөн кийин адамдар кайра Аллах Таалага тооба кыла турган болсо, Аллах Таала алардын күнөөсүн кечирип салса, бул шайтанга эң оор. Ушунча мээнетен текке кетти дейт. Ошон үчүн шайтан эң кечирилбес күнөөгө түшүргөнгө аракет кылат. Шайтан эмне? Адамдарды кечирилбес күнөөгө тартканга аракет кылат. Ал эмне күнөө? Ширк. Аллах Таалага ширк кылуу. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бих." Чынында Аллах Таала ага ширк кылууну кечирбейт дейт. Шайтан ошо адамдарды күнөөгө батырып, кечирилбей өзү менен түбөлүктү тозокко алып кетүүнү каалайт. Ошон үчүн тавхид менен эскербей турган болсоң, анда эмне? Адамдар бат эле ширкке тартылып кетет. Шайтан адамдарды ширкке бат эле тартып кетет. Эми ушундай экен, тавхид ушундай негиздүү экендигини билгенибизден кийин ар бир ахли сунна ва жамаат адамга, ушуну билген, түшүнгөн адамдарга төмөнкү нерселер милдет болот. Эң биринчиден адамдарды дават кылганда, элди дават кылганда эң биринчи тавхидке чакырыш керек. Адамдарга эң биринчи ушу ыхластуулукту жалгыз Аллах үчүн биздин бул жашоодогу жашообуздагы, өлүмүбүздагы, кыймыл аракетибиздагы ар бир кыймылыбыз калыс Аллахты разылык кылуу үчүн болуш керек. Биз Аллахтын кулубуз, Аллахты разы кылуу үчүн бул жашоодо жашап атабыз деп, ошол максатты тавхидти түшүндүрүш керек адамдарга. Эң биринчи ошол нерсеге чакырыш керек. Адамдарга кулк мүнөз, адеп ахлак, дагы бир нерселерди, жихад, дагы такфир, ошондой нерселер эмес. Эң биринчи үйрөнө турган нерсе, адамдарды чакыра турган нерсе, жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылайлы, ыхластуулук менен Аллахтын разылыгын көздөгөн абалда гана Аллах Таалага сыйынайлы деп, ушул нерсени адамдарга түшүндүрүш керек. Эгерде ушул нерсе түшүнө турган болсо, адам баласы башка нерселерди кабыл кылат. Диндин башка нерселерини, эгерде адам баласы бул жашоодон максаты Аллахты разы кылып өтүү экен, Аллахты разы кылсам акыретке барганда түбөлүктүү мен жыргалчылыкта болот экенмин. Эгерде Аллахты разы кылбай өлө турган болсом, барар жерим тозок болот экен деп, ушул максатты жашоодон түшүнө турган болсо, иншалла башкаларынын кабыл кылат. Экинчиден, илим талап кылуучулар. Илим талап кылуучулар эң биринчи үйрөнгөнө турган илимди үйрөнүп, жөн эле үстүрттөн эмес, икир-чикирине чейин үйрөнө турган илим бул эмне? Тавхид илими. Кээ бир илим талап кылуучулар бар, кээ бир адашкан жамааттарда бар, көпчүлүгү илим талап кылуучулар. Араб тилинин грамматикасын 5 жылдап, 10 жылдап окушат. Бирок тавхид жөнүндө сурасаң эчтеке билбейт. Жахил тавхид жөнүндө. Дагы бир фик илимине, бир мазхабтын боюнча бир фик китебин ушунча жыл окуган, тавхид жөнүндө эчтеке билбейт. Ушу демек илим талап кылганда эң биринчи талап кылуучу, жөн эле талап кылбастан катуу көңүл буруп талап кылуучу илим бул тавхид илими. Анткени бул Аллахтын акысы. Сен фиктин баарын үйрөнүп алсаң да бир мазхаб менен, Аллахтын акысы болгон тавхидти билбесең, анда эмне? Жахил бойдон өлөсүн анда. Грамматиканы 10 жыл окуп алдың, бирок эмне? Тавхидти билбесең, анда жахил бойдон өлөсүн. Аллахтын акысыны билбей жатсаң, сени жараткан, сага ырыскы берген Аллахтын акысыны билбей жатсаң, бул чыныгы жахилдик. Имам Шафии рахмаулла айтат: "Мен талабал илма фальюдаккик фи лиалла язхаба дакикан илми." Кимде ким илим талап кылган болсо, аны икир-чикирине чейин тактап, жакшылап үйрөнсүн дейт. Эмне себептен? Ошол мындай өтө жандай назик болгон илимдин көп маселелери кетип калбаш үчүн, жоголуп кетпеш үчүн дейт. Көпчүлүгүбүз аз тавхидти билебиз дейбиз, ахли сунна ва жамааттын ичинде да. Бирок эмне? Үстүрттөн эле билесин. Бир адамдардын кылып аткан иштерини практика жүзүндө могу кылып аткан эмне? Бул ширкпи, ширк эмеспи десең билбейт. Тавхидти 4 эрежени окудум дейт, 3 негизди окудум дейт, китап тавхидти окудум, тавхид жөнүндө көп эле укпадыкпы дейт. Жөнөкөй эле бир адам мен мындай кылдым, эмне болот, ширк болобу, ширк болбойбу десе, ошону практика кылып колдоно албайт. Илим алган адам, илим талап кылуучу адам өзгөчө тавхид илиминде ошондой үйрөнүш керек. Бир адам бир сөзүн айткан болсо, ошо ширк ыктымалы бар. Ушул ширк болдубу, болбоду. Бир адам бир амал кылып аткан болсо, бул кылып аткан эмне? Ширкпи, ширк эмеспи? Ошонун ар бирини салыштыра биле турган болуш керек. Туура салыштыра биле турган болуш керек. Көпчүлүгү жакшы үйрөнбөй туруп эле ширк эмес амалдарды дагы ширк кылып салат. Кээ бирлери ширкти дагы ширк эмес дейт. Ал эмне? Жакшы үйрөнбөгөндүгү үчүн. Андан кийинки нерсе, көпчүлүк жамааттар, көпчүлүк кээ бир ахли сунна алымдары деле, ахли суннада талиб илимдер дагы даватында элдин көпчүлүгүнө кызат. Көпчүлүк биз жамаатты көбөйтсөк, элди көбөйтүшүбүз керек дейт дагы, ошонун негизинде
таухидке кайдыгер карайт. Мындайча айтканда биз таухид дей берсек, бизге адамдар көп келбейт экен, жакшы тартылбайт экен. Биз эмне адамдарды тартыш үчүн мындай жактарды колдонушубуз керек. Кулк мүнөз жөнүндө, адеп акылык жөнүндө адамдарга жага турган окуяларды, кыссаларды, ушундай нерселерди айтып, ушул жөнүндө сабактарды көбүрөөк кылсак, мындай нерселер тренингтерди өткөрсөк, мындайларды кылсак, эл көбөйөт экен. Ошол жагына көңүл бура берели, элди чогултуп алайлы, анан кийин дават кылабыз деген ушундай бул эмне хизбилердин жолдорунан, ошолордун жолуна азгырылып калгандар бар. Билесиздерби, пайгамбарлар келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат. Пайгамбарлар келет, bir пайгамбар келет, аны менен bir топ адам. Bir топ адам эршиген. Дагы пайгамбар келет, аны дагы bir топ адам эршиген. Дагы bir пайгамбар келет, аны менен bir адам же эки адам. Кээ бир пайгамбарлар келет, валейса мааху ахад. Эч ким эршиген эмес. Пайгамбар ал эч качан дават жолунда адашпайт. Аллах Тааладан вахий келет ага. Аллах Тааладан буйрук келип турат. Аллахтын колдоосу бар. Ошону менен дават кылып атат. Ошондой болсо дагы эч ким эршиген жок. Биздин максат эмне? Аллах Таала буйруган нерсени кантип жакшы жол менен жеткириш. Аллах Таала эмнеге буйруду? Эң биринчи таухидти жеткирүүгө, эң биринчи адамдарга таухидти түшүндүрүүгө буйруду. Демек, биздин максат ошол болуш керек. Адамдарды эң биринчи аз болобу, көп болобу, бул тавфик Аллах Тааладан. Аллах Таала кабыл берген болсо, ошо таухидти айтсаң, деле адам көбөйөт. Бирок биздин милдетибиз ошону жеткирип койгон. Адамдарды сөзсүз түрдө ээрчитүү биздин милдет эмес. Аллах Таала Куранда айтат: "Фастaqim кама умирт." Сен кандай буйрулган болсоң, ошондой жолдо түз жүргүн дейт. Пайгамбар айтат. Жана айтат: "Ва ма алейка иллал балаг." Сага дейт, милдет болгон нерсе жеткирип гана коюу. Биздин милдет элдерге ошону жеткирүү. Элдер аны угуп, ээрчип кетеби, ээрчибейби, ал Аллах Тааланын иши. Аллах Таала кимге тавфик берген болсо, ийгилик берген болсо, хидаят берген болсо, андан пайдаланат. Кимге хидаят берген эмес болсо, ага эмне ай менен күндү колуна алып берип койсоң дагы ал келбейт ал. Демек, милдет, ахл-сунна вал жамааттын милдети. Ушундай таухидтен адамдар алыстаган учурда өзгөчө ушул таухидке көңүл буруп, түнө күнү кайда жүрбөсүн, кайсы отурушунда болсун, ушул таухидке байлаш керек. Даватын ар дайым таухидке байлаш керек. Мына биз ушул үчүн жаралганбыз. Андан кийин айтып атат бул алым. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. Андан кийин үммөт ушундай пайгамбарлык доорунан алыстап, жахилдик, илимсиздик, надандык таркаганда ушундай болуп калды. Шайтан аларга ыхластуулукту, жалгыз Аллахка ибадат кылууну, олияларды, салих адамдарды кемситүү, алардын укуктарын тепселөө деп көрсөтүп койду. Ал эми Аллах Таалага ширк кылууну, салихтерди жакшы көрүү, алардын жолун ээрчүү деп көрсөтүп койду дейт. Бул чынында ушундай кыйтырлык жол, шайтандын жолдорунан бир аталыштарды өзгөртүп, жамандыкты жакшы ат коюп коюу, жакшылыкты жаман ат коюп коюу, адамдарды азгыруу, ошол аттар менен азгыруу бул шайтандын жолдорунан. Илгеркиден бул Абу Бакр Исмаил ас-Сабуни деген алым өзүнүн акидату салаф ва асхабул хадис, салаф салихиндердин акидасы жана хадис ээлеринин акидасы деп китеп жазган. Бул илгерки кылымдагы алымдардан. Ошол китебинде айтат: ушул бир нерсенин аталышын өзгөртүп коюу, туура эмес менен өзгөртүп коюу, бул мушриктерде, пайгамбарыбыз доорунда мушриктерде башталган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мухаммад десе, Мухаммад деген макталынган деген мааниси. Ал эмне? Музаммам деп коюп алышкан. Музаммам деген жек көрүлгөн, жамандалган деген мааниде. Жана пайгамбарыбыз эмне деди? Сыйкырчы деди, жинди деди, ырчы деди, акын деди, ардеке деп ушундай ат коюп алды. Ошол нерсе илгертен эле келатат. Ахли-сунна вал жамаатты ар кандай аттарды коёт. Азыр эмне? Эл башчыга, мусулман эл башчыларга күнөө болбогон иштерде моюн сунуш керек, баш ийишиң керек десе, эмне дейт? Мадхали дейт, жами дейт. Мадхалисиңер, жамисиңер дейт. Жалгыз Аллах Таалага сыйынышың керек, ага эч бир нерсени шерик кылбай, жалгыз Аллахка сыйынышың керек десең, вахаби дейт, салафи дейт. Салафи деген бул жаман ат эмес. Эмне? Вахаби, булар ушундай деп террорист деген, хариж ар кандай аттарды коюшат. Кыскасы, жаман аталыштары менен атагандык
бул илгеркилерде мушриктердин жолунан жана бидатчылардын илгертен жолу. Ошондой эле мисалы үчүн азыркы күндө процент сүткорлук, риба да ал, риба, арабча аталышы риба, сүткорлук деген. Аны эмне дейт? Депозит деп атап койгон. Аны жөн эле акчаны койсоң жакшы пайдалары келип турат дейт. Аракты жан дүйнөнү байыта турган суусундук дейт. Ушул сыяктуу жаман нерселерге жакшы кооз көркөм аттарды коюп алышат. Жакшы нерселерди жаман аттар менен коюп, элдерди качырышат. Демек, азыркы күндө дагы бизде болуп аткан нерсе жалгыз Аллахка сыйын, түздөн түз сыйын, эч кимди ортомчу кылба, ибадатты жалгыз Аллахка арна десең эмне дейт? Буларың вахабилер, мына салих адамдардын кемситет, олияларды кемситет. Негизи олиялардын Аллахтын алдында кадыр баркы бар, шейттердин Аллахтын алдында кадыр баркы бар. Алар Аллахтын алдында тирүү, алардан сурасаң болот, алар угат сени деп ошо нерсеге чакырат. Биз бул жерде мейли силер айткан сөзүңөр туура болуп, олиялардын кадыр баркын кемситип аткан болсок, силерчи силер эмнени кемситип атасыңар? Силер Аллахтын укукун тепсилеп атасыңар. Аллахтын акысын кадыр баркын кемситип атасыңар. Ошон үчүн мындай аттарга ишенбеш керек, мындай нерселерге азгырылбаш керек. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынгыла деп чакырган нерсени буну вахаби келип айтып чыгып аткан жок. Аллах Таала Куранда ушунчалык ачык айтып атат. Ва қада раббука алла ta'budu illa iyyah. Раббыңар силерге буйрук кылды, жалгыз анын өзүнө гана сыйынуңарды дейт. Ва аннал масаjiда lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Чынында мечиттер жалгыз Аллахтын акысы, сыйынуучу жайлар жалгыз Аллахтын акысы, ага эч кимди кошуп силер сыйынбагыла деп атат. Аллахтан башкадан дуа кылбаш керек десең, буларды ортомчу кылып дуа кылыш керек, ошондо дуаң кабыл болот дейт. Олияларга арнап ыйык жерге, Апшыр атага, Сулайман бабка, Таштар атага, дагы кандай жерлерге барып кан чыгарып келиш керек дейт. Ушул сыяктуу ширктин түрлөрүн айтсаң, азыркы күндө дагы кээ бир теңирчилер чыгып атат. Арбактар сыйланмайын, өлүгүң сыйланмайын, арбаң сыйланмайын, тиригиң оңбойсун деп кабырларга ошо ортомчу кылып, сыйынып, кан чыгарып ушул нерсеге чакырып атат. Бул шайтандын баарыгы шайтандын жолдорунан. Ошон үчүн ушуга окшогон нерселерди бул алым айтып атат. Бул шайтандын иштеринен. Ушул таухидке чакырган болсоң, сен эмне салих адамдарды кемсинтип атасың деп айтат дейт. Эми ушундай экен, ушундай абалга келип калыптырбыз да, ушундай абалга келип калыптырбыз. Акыйкатты жаман нерсе менен атап, жаман нерселерди жакшы нерсе менен атаган заман болуп калды. Пайгамбарыбыздын доорунан алыстагандан кийин. Ошондой экен, алымдар айтат, ар бир ушул таухидти түшүнгөн ахли сүнна ва жамаатка төмөнкү нерселерди аткаруу милдет болот. Биринчиден, ан южиллул хакка бидалаилихи. Акыйкатты элдерге колубуздан келишинче далилдери менен ачык айкын чыгарышыбыз керек. Дин душмандары ушунчалык адашкан жамааттар, бидатчылар ушунчалык түнү күнү уктабастан өздөрүнүн шайтандын жолунда кызмат кылып атышат. Ошого карабастан түнү күнү уктабастан элге туура эмес нерсесин таркатып атат. Ал эми биздин ахли сүнна ва жамаат ушундай акыйкат, Куран сүннөт менен колдонгон, кубатталган далилдер менен ачык турган таухидти билебиз, бирок эмне ушунчалык майит, өлүкпүз мындай. Чынында алсызбыз, таркатпайбыз, чыгарбайбыз. Качан ушул бидаттар, ширктер ушулар качан күчөйт? Алымдар айтат, эгерде ахли сүнна ва жамаат алымдары бидаттар чыккан учурда ошону кайтарбаса, элдерге акыйкатты ачык баяндап бербесе, ошондо эмне бидат күчөйө берет, ширк күчөйө берет. Демек, ар бир таухидти түшүнгөн адам, ахли сүнна ва жамааттын жолун түшүнгөн адам, акыйкатты түшүнгөн адам ушул акыйкатты ачык айкын элге чыгарыш керек, далилдер менен баяндап. Бир аят билесиңби? Мына бир аятты жаттап алчу, ушул аятты билбейбизби? Аллах Таала Куранда айтып атат. Ва қада раббука алла ta'budu illa iyyah. Раббыңар жалгыз анын өзүңө гана ибадат кылууңарды буйруду деп атат. Ушул нерсени деле жалгыз Аллахка ибадат кылышыбыз керек. Дуа кылуу ибадатпы? Демек Аллахка кылыш керек. Курбанды кылуу ибадатпы? Демек Аллахка кылышыбыз керек. Намаз окуу ибадатпы? Жалгыз Аллах үчүн кылышыбыз керек. Дагы кабырлар жөнүндө айтып аткандарга аяттарды жаттап ал, бир эки аят. Аллах Таала айтат: "Ин тад'уухум ла ясмау дуаакум." Эгерде силер алардан дуа кылып сурасаңар, алар дуаңарды укпайт. "Ва лау сами'у мастажабу лакум." Алар эмне уккан учурда да силерге жооп бере албайт.
Ва яумал киямати якфуруна биширкикум. Кыямат күнү силердин ошол кылган амалыңар ширк экен деп ошону четке кагат деп атат. Ушул сыяктуу 2-3 аятты жаттап алайлы. Дагы эмне? Аяттардан бар Аллах Таала айтат: "Оман аллаллу мимма яд'у мин дуниллахи ман ла ястажибу лаху ила яумил кияма ва хум ан дуаихим гафилун." Мына ким Аллахтан башка дуа кылса, кыяматка чейин укпайт, дуа кылса да кыяматка чейин жооп бербей турган нерселерге дуа кылгандардан дагы адашканыраак адамдар жок дейт. Жана кыямат күнү алардын дуасынан алар кабилетте, кайдыгерде дейт. Билген жок дейт ал дуа кылып атканын деле. Ушул сыяктуу аяттар жаттап алып, ачык айкын таухидке чакырып, ар бирибиз милдетибиз ошого чакыруу адамдарды. Жана ошондой эле экинчи нерсе, адамдарга ушул таухидке каршы чыккандар ушул аяттарга ачык айкын каршы келип атат. Ушул хадистерге ачык айкын каршы келип атат. Олиялардан сурагыла, ортомчо кылгыла дегендердин бардыгы, мазарларга барып сыйынгыла дегендер ушул аяттарга, ушул хадистерге каршы келип атат деп элдерге ошол нерсени баяндап бериш керек. Жана ошондой эле Ахлүсүнна вал жамаатка жаман аттарды койгондор. Вахаби дегендер, Мадхали дегендер, башка дегендер ошол бүт жалганчылар экен. Аларды кимдер сүйлөйт? Ошо Ахлүсүнна вал жамаатка каршы чыккан харижиттер эмне? Ахлүсүннун муржи дейт. Такфирлер, харижиттер, ихуан, хизбилер эмне дейт? Мадхалит дейт. Мына Мадхалит дегендер, муржия дегендердин баардыгы кимдер? Ушул адашкан жамааттар экендигини баяндаш керек. Жана ошондой эле бул таухидке чакыргандар, таухид дегендер оолиялардын акысын кемсинтет дегендер дагы булар эмне экен? Булар дагы ошо адашкан жамааттар экен деп баяндап бериш керек адамдарга. Демек, Ахлүсүнна вал жамаат уктабастан ар бири ушул акыйкатты, таухидти жеткирүүгө аракет кылыш керек. Биз көрүп атабыз, мына канчалаган адамдар ушу туура эмес жолдо жүрсө дагы ошого күйүт менен аракет кылып атат. Биз Ахлүсүнна вал жамаат алсызбыз өтө, таратууда алсызбыз, илимди таратууда, акыйкатты таратууда. Бул ар бирибиздин мойнубузда жоопкерчилик бар, урматтуу көрөрмандар. Ар бирибиздин илим деңгээлибизине жараша жоопкерчилик бар. Аллах Таала баарыбызга ушул таухидти таратууга, суннаны таратууга ийгилик берген болсун, тавфик берген болсун. Аллах Таала бизди өзүнүн ибадатында колдонгон болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ва саллям. Ошон үчүн шайтан эң кечирилбес күнөөгө түшүргөнгө аракет кылат. Ал эмне күнөө? Ширк. Аллах Таалага ширк кылуу.